Биздин топурак анализибиздин жыйынтыктары чыкты. Бүгүн болсо биз маркетке жер семирткич алууга келдик. Мурунку видеодо биз топурак анализин кылганбыз. Эми анализдин жыйынтыктары чыккандан кийин жерге туура жер семирткич берүү талап кылынат. Бизде дыйкандар көбүнчө жүгөрү, кызылча, картошка жана башка жашылча жемиштерди өстүрөт. Кийинки жылы жакшы түшүм алуу үчүн азыртадан жакшы азыктандырууубуз керек. Көбүнчө күзүндө биздин дыйкандар амафос же диамафос жер семирткичтерин беришет. Амафос 10-46 составында 10% азот, 46% фосфор бар. Бул амафостун негизинен калий хлористый менен чогуу берүүгө сунушталат. Ал эми бул диамафос составында 10% азот, 26% фосфор жана 26% калий бар. Биз ушундай кылып жер семирткичти топуракка берип алдык. Мунун составындагы фосфор менен калий кышы бою кардын астында калып берип, жазга чейин топуракка сиңип кетет. Жана ошондой эле өсүмдүккө жеткилүү формага жетип, өсүмдүгүңүз мол түшүм берүүгө даяр болот. Бул жер семирткичтерди топуракка канча килограммдан беребиз? Диамафосту орточо эсеп менен гектарына 150-250 кг. Ал эми амафосту 150 кг плюс калий хлористый 100 кг кошуп берсе болот. Бирок бул көрсөткүчтөр сиздин топурак анализиңиздин жыйынтыгына жараша дагы эсептелинет. А сиз жериңизге кандай жер семирткич колдонуңуз? Диамафоспу, диамафоспу? Комментарийден бөлүшө кетиңиz.